Жаштарды өнүктүрүү институту жана Актөбө жаштар борбору тарабынан июль айынын 29-30 1 август күндөрү Талаш шаарында Кербен мейманканасында жаш тирек долбоорунун алкагында окутуу болду. Бул жерге жалпысынан Талаш шаарынан Кара Буура, Манас, Бакай Ата райондорунан жаш активист окуучулар катышты. Стратегиялык план деген эмне, жаштар саясаты деген эмне, социалдык долбоор кантип жазылат, ушул темаларда тренингден өтүштү. Андан тышкары команда менен иштөө айтор эң мыкты окутуу болду десек болот. Жаштар саясатына багытталган ушундай окутуулардын көп болгону жаштардын жеке өнүгүүсүнө чоң салым болот деген ойдобуз. Андан тышкары уюштуруучулардын айтымында бул долбоордун катышуучулары өздөрүнүн идеяларын сунуштап грант утуп алуу мүмкүнчүлүгү бар экендигин айтышууда. Жаш тирек долбоорунун алкагында бизде жигердүү жаштарды окутуу мектебинин экинчи этабы болуп атат. Бул жерде 3 күндө жаштар менен иш алып баруунун маанилүүлүгү, жаштардын өнүктүрүүнүн жергиликтүү стратегиясы жана социалдык долбоор жазуу боюнча 3 күнгө мүмкүнчүлүк берилет. Долбоор жакшы жазып, талаптарга жооп берсе, грант алып ошол идеясын ишке ашырганга чоң мүмкүнчүлүк берет. Жаштар жөнүндө маалымат издеп жаткам. Группа поддержка болуп, Ооба. Сизчи? Таймкиперби? Нет, бул таймкипер мен. Жазуучу. Презентатор кимсиздер? Сон ынтымактуу иштешип атат булар. Колун презентацияны тамактырбайбы? Группа кандай пайда берип атасыз? Кайсыл? Таймкипер да. Биздин группада эң мыкты сүрөтчү биз экен да. Бизде презентатор ким? Азамат агай даярданып атат бул жакта. Сүрөтчүнүн жардамчысы Азема. Луиза бизде таймкиперчи. Бул группада Азаки эң сүрөтчү Азаки экен. Презентатор ким? Сезим. Анан таймкипер ким? Мен де универсал Бул жерде неме теңчилик жок экен да. Сене пиар. келечекте түзгөн жаштарыбызбы деп ошол жагына аракет кылыш керек. Демек эгерде биз ошо коомчулукта бир көйгөйдү чечип же реформага жардам тийгизсек, анда биздин ошол сөзгө ылайыктуу боло беребиз деп ойлойм да. Баары ылайыктуу эмес депчи. Ойбай, сиздин уруксатыңыз жок, интернетке чыгарганга болбойт да. Сотко бересизби? До конца соттошом деп айдалам.
буюрса силерден кайтарып байланыш күтөбүз, кайтарым байланыш бул. Долбоор иштеп чыгып, ушул маалыматтарды айылдагы башка жаштарга таратып, айылдагы жана азыркы эле талкуу жүргүзгөн илерки жаштар дейбизби, көйгөйлүү жаштар дейбизби, ошол жаштарга силер таасир этишиңер керек.